Эфирде спорт, саламатсыздарбы. Алгач кепти футбол боюнча өлкө чемпионатынан баштасак, Алай командасы топ лигада өз лидерлигин бекемдеди. Ал өз үйүндө алганы 4-2 эсебинде жеңип алды. Мелдеш жадыбалында да өзгөрүүлөр көп. Бишкектик Алга акыркы сапка түшүп кетсе, Кочкораталык Нефтчи алдыга кадам жасады. Азыр Нефтчи 4-орунда турат. Алгач Алай жана алган оюну тууралуу Жаңыл Турдумаматова айтып берсин, андан соң калган командалар тууралуу сөз кылабыз. Алгачкы беттешүү 4-минутада эсепти Алайдын оюнчусу ачып берди. Ал 8-номурдагы Мурадали Ахметов. Эсеп 1-0. Алай тепкен гол алганын оюнчуларын ойготкондой болду. Анткени аябай жандана түштү. Көп узабай алганын оюнчусу топту Алайдын дарбазасына таамай теп эсепти теңеди. Оюндун биринчи бөлүгү 1-1 эсебинде аяктады. 10 минуттук тынуудан соң оюндун экинчи бөлүгү башталды. Тараптар бирде тирешип, кээде чалынып, айрымдары бут тосконго үлгүрдү. Көрмандардын сүрөөнү күчөп Алайдын мыктылары Максат Алимов, Алия Силла менен Мадибо Сидибонун таамай тепкен топтору алганын дарбазасына катарынан түшүп, эсепти 4-1 өзгөрттү. Ал арада алганын экинчи тобу Алайдын дарбазасына кирип, эсеп 4-2 жетти. Алганын пайдасына түшкөн упайларды Алайдын жаш дарбазачысы өз катасы катары баалайт. Анткени оюндун шартына ылайык дарбазачы коргоочуларга үн салбай койду. Бул гол мен өзүм катамды эсептейм. Себеби деген ал жерде мен өзүм голос берип подсказ беришим керек. Ал защиталаргачы мен өзүм эки момент болду. Эки моменттен өзүм подсказ бербедим защиталарга. Себеби вратарь деген бүт подсказканы бериш керек да. Артында бүт нерсе көрүнөт да полядачы. Эмне болуп аткандар, ошого мен өзүм подсказ бербедим. Бул өзүм ашыккам деп өзүм катамды эсептейм. Футбол боюнча март айында башталган топ лигада Алай 22 упай менен алдыда. Экинчи орунда Абдышата, ал эми Дордой 24 майда Кочкоратаны Нефтчи командасы менен беттешип 2-1 жеңилип 3-орунга түшүп калды. Албетте жадыбалда көрсөтүлгөндөй Дордой 11 упай менен 3-орунга түшүп кетти. Ал кечээ күнү күтүүсүздөн Мелдештин аутсайдери Нефтчиге жеңилди. Оюн эсеби 2-1. Ушуну менен Дордой 3 оюн катары менен жеңилип жатат. Анын себебин билүү үчүн Дордойдун маалымат катчысы Теңелбес Мусаев менен байланыштабыз. Теңелбес, айтсаң, негизи Нефтчи жеңишке жетти деп эч ким ойлогон эмес эле. Жеңилүүгө эмне себеп болду? Чын айтканда, ушул май айында биз 8 оюн өткөрөбүз. Бул аябай кыйын, аябай татаал. Бир жуманын ичинде примерно 2 оюндай. Бул оюнчуларга аябай мындай чоң нагрузка. Кечээки оюн боюнча айтканда, бул биз өзүбүз таң калып калдык, ушундай кандай Нефтчи командасына биз утулуп калганыбызга. Анткени бүт оюн полностью мындай биздин контролубуз менен өткөн. Биринчи эле таймда канча бир 10 шанстай киргизген жокпуз. Анан экинчи таймда эң башында сразу 2 гол өткөрүп, кыйын болду кайра утканы. Мындан кийинки оюнда команда жакшы оюн көрсөтөт деп үмүттөнө берсек болобу? Эми мына келе жаткан дем алыш күнү эле Алга командасы менен ойнойбуз чемпионатта, Дордой спорт комплексинде. Андан уже 2-3 күндөн кийин уже сразу акыркы оюн болот. Бизде Кубок АФКда биз Ош шаарында Алай командасы менен ойнойбуз. Аябай үмүттөнөбүз, ушул 2 оюнду утсак, андан ары мындай жеңишке жетебиз деп калган оюндарды эле. Рахмат, Теңелбес. Айта кетсек, биз менен байланышта Дордой командасынын маалымат катчысы Теңелбес Мусаев болду. Ал эми командага алдыдагы оюндарына ийгилик каалайбыз. А биз болсо берүүбүздү улантабыз. Алгач ирет Бишкекте волейбол боюнча дүйнө чемпионатын таңдоо Мелдеш өтөт. Мында Кыргызстан, Пакистан жана Казакстан курамалары күч сынашат. Арча Бешиктеде турган Мелдеш эртең кечки саат 19:00 башталышы күтүлүүдө. Буга чейин Кыргызстан курамасы аталган баскычка чолпонада өткөн таңдоо турунда мүмкүнчүлүк алган. Анда команда Бангладеш жана Мальдив аралдарын уткан болчу. Бишкектеги ден соолукту чыңдоо борборунун аянтчасы волейбол ойноо үчүн толук туура келбейт. Мунун баарын биз алдын ала билгенбиз. Бирок катышуучуларда, калыстарда оюндардын ушул аянтта өтүшүнө каршы эмес. Баары макул болгонуна байланыштуу биз мүмкүнчүлүк бердик. Бул Мелдеш силердин волейболду өнүктүрүүгө жардам болот деп ойлойм. Сиздерди спорттогу акыркы жаңылыктар менен мен Гүлжан Турдубаева тааныштырдым. Саламатта туруңуздар.